Ар бир маселеде сен өмүрлүк жолдош деп, өмүрлүк жубай деп алдыңбы, ал өмүр бою сен менен болсун. Кайсыл жерде болбогон, кандай учурда болбогон, кандай чакта болбогон, кандай кезде, кандай учурда болбогон, алдыңда болсун ар дайым. Алдыңда кылганга аракет кыл, алдыңда жүргөнгө аракетте болсун. Сен дагы ал дагы ар дайым чогуу болгула, бирге болгула. Неге сен бул дүйнөдөгү өмүрдө гана эмес, акыретте дагы чогуу болом деп алдың, үйлөндүң ага. Никелеп, кийим кечесин, тамак ашын бүт баары жогун аманат калдың. Алланын аты менен аманат калгансың. Аманатка кыянат кылба, урматтуу мекендешим. Устаздардын бири менен, бул Кыргызстанда белгилүү устаздардын бири айтат да, мисалы дейт, азыр негизи 4 ай 6 ай аялдын каалоосу бар, анда нафсisi бар, анда акысы бар. Акысы 4 ай 6 ай. А бизде 1 жылдап, 2 жылдап, 4 жылдап Россияга кетип калып, башка жерде иштеп жүргөндөр бар. Бул дегени бул жакта калып аялын кыянат кылды, биз көрдүк же анау көрдү же бул кыянатчыл деген маселе жок, андай маселе айткан жерибиз жок. Болгон, урматтуу мекендешим, ал сен өмүр жолдош деп алдыңбы? Өмүр бою сен менен чогуу болсун, бирге болсун, кайсыл жерде болсо өзүң менен алып кет, чогуу алып жүр. Бирге болгула, бактылуу болгула. Ал мисалы, урматтуу мекендешим, нафс деген бар, каалоо деген бар. Өзүңө салыштырып көрсөң, өзүң кандай жүрөсүң, кандай чыдап жүрөсүң. Ошондой жан да ал дагы. Айтып аткан маселем ушул. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, жылдап сагынуу деген бар, кусалык деген бар. Сен менен өмүрүн арнады, сен менен жүрө турган болду. Сен бактылуу кылууга ылайыктуусуң. Бактылуу болушка татыктуусуң. Сен дагы, ал дагы. Анан сөзсүз турда сен бактылуу кылууга мажбурсуң аны. Анда эмне үчүн үйлөндүң? Сен бактылуу кылышың шарт. Жоопкерчиликти алдың ага. Эми жакпай калды, башка болуп калды, эскирди, сага не ал велосипед эскирип кала турган. Жаңы алып чинески неме эскирип кала тургандай. Одноразовый стаканын бир жолу ичип туруп таштап бере турган. Жок, ошондой экен, ойлон, ойгон. Бул маселе катуу маселе. Анын кызын же карындашын Россияга жөнөтүп коюп акчасын жеп жаткан кээ бир эркектер, булар эркек эмес, катындан төмөн. Буларды даюс деш керек. Карындашы заправкада бензин коюп түн 2-де колдору титиреп суукта иштейт, ал кеңири үйдө курсагын сылап жатат. Ушул эркекпи? Ушул дагы эркекпи, урматтуу мекендешим? Көрүнгөн эркекти астага салып коет, соодада, башкада, бизнесте аялын кызганбастан, карындашын кызганбастан салып коет дагы, анан бул жакта не жакшы мамиле кыласың, андай кыласың, мындай кыласың деп. Биринчи кызгануунун биринчи шартын кыл сен. Аялдын табиятына туура келе турган иштер да көп. Ошол иштерде, жумуштарда иштет. Болбогон маселеден болбой турган согуштарды чыгарба. Урматтуу мекендешим, ушул маселеде ойлонушубуз керек. Сен менен бактылуу болоюн деп сага өмүрүн арнады, сага ишенди, ишеничти акта. Бактылуу жашагыла. Ажыралбагыла.